Андан кейін құрбандықтың союдағы мустахаб амалдар да бар. Құрбандық сойған адам негізі өзі сойғаны жақсы, мустахаб. Ким сойғаны білсе, өзі сойсын деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өзі соя албаса, біреу сойсын, алдында қарап тұр. Пайғамбарымыз қызға, Айша енемізге, Фатима енемізге, Фатима қарағын деген, көргін деген. Ошон үчүн өзүң соя албасаң, жок дегенде қарап тұрышың керек. Анан қассап, еркек болуш шарт емес. Еркек те соя берет, аял да соя берет. Бизде аялдар сойбойт деген сөз туура эмес. Андай нерсе эмес. Ким сойгонду билсе, бола берет. Эркек да сойсо болот, аял киши дагы сойсо болот. Эгер курбандык кылам деген аял өзү мал союп жүргөн болсо, касап болуп этти иштеген болсо, бисмиллах деп сойсо жарай берет. Курбандык жарайт. Касаптын эркек болсун деген жери жок. Түшүнүңөрбү? Аял киши деле сойсо боло берет. Албетте мустахаб амал өзү сойгон жакшы, болбосо карап турсун. Анан эмне кылсын деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бычагы курч болсун деген. Бычакты курч кыгыла, бирок малдын астына алып келип кайрап курчутпагыла деген. Көрсөтпөстөн туруп, бычакты курч кыгыла деген. Кыблага жаткызып алып туруп, анан дуа окуп туруп, эмне кылат? Бисмиллаху акбар деп союлат. Уламалар мына дуаны окуган афзел дейт. Ал сүннет деген сойгон адамга Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инни ваджжахту вajhiya лиллази фатарас-самавати вал-арз ханифа وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك деген дуа. Ким билсе, ушуну окуп сойгону жакшы. Түшүнүңөрбү? Кийин ушу дуаны окуп аркасынан бисмилла Аллаху акбар деп соёт. Дуаны окуп туруп аркасынан бисмилла Аллаху акбар деп соёт. Сойгондон кийин мына дуаны окушлуктагы мустахаб дуа, амал бул дуа Аллахумма тaqabbalhu minni kama taqabbalta min habibika Muhammad wa khalilika Ibrahim alayhimussalatu wassalam. Ya Allah, өзүңдүн сүйүктүү бенделериң Мухаммад алейхиссалам, Ибрахим алейхиссаламдан кабыл кылгандай эле менден дагы курбанчылыгымды кабыл кылгын деген дуа. Түшүнүңөрбү? Ушул дуалар менен бисмиллаху акбар деп малды союлат. Биринчиси кыблага карап жаткызып туруп, эмне кыласың? Тавжихти окуйсуң, инна салати ва нусуки ва хайя лиллахи раббил аламин. Буну окуйсуңар. Андан кийин бисмиллаху акбар деп малды союлат. Андан кийин Аллахумма тaqabbalhu minni kama taqabbalta an habibika Muhammad ва khalilika Ibrahim alayhimussalatu wassalam деген менен дуа кыласыңар. Билбесеңер кыргызча айтсаңар деле боло берет. Ушинтип мына ушу менен курбанчылык болот. Курбанчылык болгондон кийин эми курбанчылыктын этини 3кө бөлгөн мустахаб амал. Баарын жесең да боло берет. Биздин үммөткө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекети менен Алла жеңилдик кылган. Баарын жесең да болот. Бирок 3төн бирини өзүң жеп, 3төн бирини туугандарга берип, 3төн бирини таркаткан башкаларга жакшыраак. Ушул жакшыраак амал. Бирок жок, мен өзүм жейм десең, шарият ага дагы уруксат берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бисмиллаху акбар деп союлгандан кийин курбандык болду. Эми жакшысы мустахаб 3кө бөлгүлө. 3төн бирин Алла жолдо бергиле, 3төн бирин ошол баягы үйүңө келген конокторго бергиле, туугандарыңарга, 3төн бирини эмне кылгыла? Өзүң сактап коюп кийин жесең дагы боло берет. Түшүнүктүбү? Курбанчылык ушундай жолдор менен ишке ашат.